Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Алгач сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактын темасы көп клеткалуу жаныбарлар, алардын ичинен ичеги көңдөйлүүлөр тибине токтолобуз. Сабактын жүрүшүндө биз ушул көп клеткалуу жаныбарлардын өкүлү болгон ичеги көңдөйлүүлөр тибине кайрылып, алардын классификациясы менен таанышып, алардын ичинен биз гидроидтер классы, полипгидранын тиричилиги, түзүлүшүн окуп үйрөнөбүз. Алгач биз ушу ичеги көңдөйлүүлөр тибине кайрылаардан мурун жалпы жаныбарлар дүйнөсүнүн классификациясына кайрылып коелу. Бул классификациянын негизинде жаныбарлар дүйнөсү өз ичинен клеткалык түзүлүшүнө карап, бир клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнө жана көп клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнө ажыраарын билесиңер. Бир клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнүн ичинен биз саркадалуулар, шапалактуулар тибине, споралуулар тибине жана ошондой эле инфузориялар тибине кайрылып, алардын өкүлдөрү, тиричилиги менен тааныштык. Бүгүн биз көп клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнө кайрылабыз. Алардын алгачкысы ичеги көңдөйлүүлөр тиби болуп саналат. Андан кийин биз жалпак курттар тиби, жумуру курттар, муунак курттар тибине, моллюскалар, муунак буттуулар тиби жана ошондой эле хордалуулар тибине кайрылабыз. Эми кезек көп клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнүн алгачкы тиби болгон ичеги көңдөйлүүлөр тибинде. Ичеги көңдөйлүүлөр тиби ушул көп клеткалуу жаныбарлардын ичинен өтө жөнөкөй жаныбар болуп эсептелинет, бирок ошондой болсо дагы бир топ артыкчылыктарга, өзгөчөлүктөргө ээ. Андыктан биз алгач окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн ушул ичеги көңдөйлүүлөр тибин классификациялап же топторго ажыратып алалы. Ичеги көңдөйлүүлөр тиби өз ичинен түзүлүштөрүнө, тиричилигине карап, гидроидтер классына, сципоидтер классына жана ошондой эле коралдар классына ажырайт. Гидроидтер классы булар негизинен тиричилигин субстратка бекитип, кыймылсыз тиричилик же жарым жартылай кыймылдуу тиричилигин өткөргөн жандыктар. Буларга мисалы үчүн полипгидра кирет. Ал эми сципоидтер классына булар негизинен медузаларды киргизебиз жана ошондой эле тиричилиги кыймылдуу, активдүү формада өткөн жандыктар. Ал эми коралдар классы болсо, мисалы кадимки коралдарды көрүп жүрөсүңөр, булар тек гана субстратка бекип тиричилигин өткөргөн жандыктар. Эми бул жаныбарларды жакындан көрүп таанышкыңар келсе, анда ушул ичеги көңдөйлүүлөр тибине кандай жандыктар кире тургандыгын тасманын жардамы менен көрүп таанышып алалы. Ичеги көңдөйлүүлөр тиби жаратылышта ичеги көңдөйлүүлөрдүн 9000ден ашык түрү бар. Алгач биз гидроидтер же гидросмалдар классына кайрылалы. Силердин алдыңарда полипгидра турат. Булар өсүмдүк сымал минтип тинтүүрлөрүнүн денесин салбыратып, субстратка бекитип тиричилик кылган жандыктар. Алар бир жерден экинчи жерге дагы жылып кыймылдай алышат. Ал эми кийинки топ бул сципоидтер же болбосо чатырчалуулар классы. Буларга кадимки медузалар кирет. Булардын денесинин 90% суудан тургандыгы менен айырмаланат. Ошондой эле булар ушул ичеги көңдөйлүүлөр тибинин ичинен бир топ татаал түзүлүштөгү жандыктар. Өңдөрү ачык түстө болот. Дагы бир артыкчылыгы караңгыда минтип жарык чыгарууга да жөндөмдүү. Ал эми коралдар классы жана айтып өтүп, полип түрүндө атолдорду же болбосо рифтерди пайда кылып, топтоо менен колониялап жашаган жаныбарлар. Ошентип балдар биз тасманын жардамы менен жалпы ичеги көңдөйлүүлөр тибине кандай жандыктар кире тургандыгын таанышып алдык. Эми ушулардын алгачкысы гидроидтер классы, анын өкүлү болгон полипгидранын түзүлүшүнө кайрылып коелу. Полипгидра алдыңарда турат. Чоңдугу болжол менен 1-2 сантиметрге жеткен кичинекей сууда жашаган жандык. Ал субстратка таманын жардамы менен бекейт. Денеси баштыкча же болбосо капча сымал келген ичи көңдөй болот. Ал эми бул анын тинтүүрлөрүнүн саны ондоп саналат. Алар негизинен оозунун тегерегинде жайгашат. Ооз тешигин көрсөтүп турам. Дал ушул ооз тешикчесинин жардамы менен алардын дене көңдөйү сырткы чөйрө менен байланышта болуп турат. Полипгидрада дене көңдөйү болгондуктан буларды ичеги көңдөйлүүлөр тибине киргизип койгон. Мынакей биз полипгидранын түзүлүшү менен таанышып алдык. Жалпы эле ушул ичеги көңдөйлүүлөр тибине нур симметриясы мүнөздүү. Башкача айтканда, алардын денеси аркылуу бир нече симметрия огун жүргүзүп,
денесин окшош бөлүктөргө бөлүүгө мүмкүн. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул жөнөкөй түзүлүштө жаныбар экендигин түшүндүрөт. Башкача айтканда, жаныбар канчалык жөнөкөй түзүлүштө болсо, аны ошончолук окшош бөлүктөргө бөлүүгө болот. Мындан сырткары полип гидранын денесинде көптөгөн клеткалар бар. Башкача айтканда, көп клеткалуу жаныбарлардын өкүлү дегенбиз. Андыктан булардын денесинде түрдүү клеткалар түрдүү кызматты аткарат, андыктан түрдүү түзүлүштө болот. Азыр биз ошол клеткалар менен таанышып алалы. Гидроидтер классынын өкүлү полип гидранын денеси, деги эле жалпы ичеги көңдөйлүүлөр тибинин денеси клеткалардын эки катмарынан турат. Сырткы катмарын биз эктодерма деп айтабыз. Экто сырткы, дерма териче дегенди түшүндүрөт. Бул жерде да бир нече клеткалар бар. Ал эми эктодерманын ичинде болсо экинчи катмар жатат. Аны биз энтодерма деп атайбыз. Энто ички, дерма териче дегенди түшүндүрөт. Бул жерде да түрдүү клеткалар бар. Ошол эктодерма менен энтодерманын ортосундагы тыгыз катмарды биз мезоглея катмары деп атап коебуз, бирок бул жерде клеткалар болбойт. Ал эми бул ичеги көңдөйү, жана айтып өттүм, жалпы эле ичеги көңдөйлүүлөр тибинде ушундай көңдөй болот. Көңдөй аркылуу алар сырткы чөйрө менен байланышып, ооз тешикчеси аркылуу байланышып турат. Эми биз азыр ушул гидранын кичинекей бир жерин кесип алып туруп, аны чоңойтуп, эктодермадагы жана энтодермадагы клеткалар менен таанышып алалы. Алгач биз энтодермадагы клетка менен таанышалы. Бул азык иштетүүчү булчуңдуу клеткалар. Өзү эле аты айтып атат, азык иштетет деп. Демек, ушул гидралар азыктанган маалда алар оозу аркылуу кирген азыктар анын көңдөйүнө кирет. Көңдөйүнө киргенден кийин ушул булчуңдуу клеткаларга көңүл бөлсөңөр, алардын шапалакчалары турат. Башкача айтканда, Эвглейнанын шапалакчаларына окшош. Ушул шапалакчалардын жардамы менен алар азык заттарын аралаштырат. Андан соң булар амеба сыяктуу жалган буттарын да пайда кылып, азыкты ороп алып, ичине сиңирип, анан клетканын ичинде тамак сиңирүүгө жөндөмдүү. Башкача айтканда, клетканын ичинде тамак сиңирүүчү вакуоль пайда болуп, анан азыгын сиңирип кетет. Мындан сырткары азыгынын сиңиришине дагы бездүү клеткалар жардам берет. Мынакей мен бездүү клеткаларды көрсөтүп турам. Аты айткандай эле, булар бездүү болгондуктан ферменттерди же түрдүү биологиялык активдүү заттарды бөлүп чыгарат. Дал ушул ферменттер алардын азыгынын сиңишине жардам берет. Мисалы, азыгы ушул клеткалар аркылуу кирип, ээрип, андан кийин мисалы денесинин бардык бөлүгүнө тарашы керек. Айталы, эктодерманын клеткаларынын өтүшү үчүн орто жолдо мезоглея деп аталган катмар, тыгыз катмар бар дедик. Демек, тыгыз катмар болгондуктан ал аркылуу заттардын өтүшү кыйындыкка тургандыктан эктодерманын клеткаларында өсүндүлөр болот дагы. Дал ушул өсүндүлөрдүн жардамы аркылуу анан заттар ичин көздөй сиңирилет. Ал эми бул эктодермадагы тер булчуң клеткалары негизги кызматы ушул гидранын кыймыл аракетин камсыз кылат. Мындан сырткары эктодермада дагы маанилүү делген сезгич клеткалары бар. Башкача айтканда, нерв клеткалары деп коебуз. Булардын жардамы менен гидралар ар кандай дүүлүктүргүчтөргө жооп кылат. Ошондой эле эктодермада аралык клеткалар бар. Эмне үчүн аралык клетка деп атайт? Себеби бул клеткалар кийин башка клеткага айланууга жөндөмдүү. Айталы, жыныс клеткаларына же чалкан клеткаларына же болбосо регенерацияга учурап калса, башка клеткаларды дагы пайда кыла алат. Биз азыр ушул полип гидранын чагуучу клеткаларына кайрылалы. Албетте, чагуучу клеткалар булар аралык клеткалардан пайда болот. Эктодермадагы клетка. Аны биз көрүү үчүн ушунун гидранын тинтүүрүнүн башын алып, аны чоңойтолу. Мынакей анда кичинекей өсүндүлөр тургандыгын көрүп турасыңар. Азыр ошол өсүндүнү мен дагы чоңойтуп карасам, бул өсүндү же болбосо чагуучу клеткасы турат. Чагуучу клеткасынын ичинде чагуучу капсуласы же болбосо капчыкчасы бар. Ушул капчыкчаны биз нематоцист деп атайбыз. Анда кичинекей өсүндү тургандыгын көрүп турасыңар. Бул кинетоцил деп аталат. Бул өсүндү ар кандай дүүлүктүргүчтөр келип тийгенде аны кабыл алып, анан ичиндеги капчыкчага кабар берет. Натыйжада ичиндеги капчыкчадагы жипче же чагуучу жипчеси атырылып чыгып, анан азыгына келип минтип сайылат. Чагуучу жипчесин көрсөтүп коеюн. Демек, бул жанагы зарядталып турат, анан душманы болобу же азыгы болобу келип тийгенде рефлекс пайда болуп, дүүлүгү жүрүп, анан булар минтип ичинен атылып чыгат дагы жипчеси, анан барып азыгына сайлат. Ичиндеги токсин же болбосо суюктук анын ээсине же душманына куюлат. Деги эле жалпы ушул чагуучу клеткасынын иштеши,
Дегеле полип гидранын азыктанышы кандайча жүрөт деп жакындан билгиңер келип турса, анда биз тасмага кайрылалы. Биз полип гидранын азыктанышына кайрылып көрөлү. Полип гидра бул жырткыч, бирок сууда көрүнбөгөн, өсүмдүккө окшогон тинтүрлөрүн минтип денесин салбыратып тиричилик кылган жандык. Албетте, бир клеткалууларга же кумурскасы малдардын личинкалары менен азыктанган жандык. Мынакей силер тинтүрлөрүндөгү майда өсүмдүлөрдү, жипчелерди тургандыгын көрүп турасыңар. Ал суудагы кенедей эле жандыктардын болушуна реакция кылып, дүүлүгүп, ага кабар алып турат. Айталы, мисалы, азыгы келип, анын тинтүрлөрүнө тийгенде бир нече жолу өткөрүп жибериши мүмкүн. Бирок азыгына кайсы бир маалда жакын келгенде ал тийип, минтип чагуучу клеткалар азыгына келип сайылат дагы, анан ичиндеги жипчелери минтип атырылып кирет. Андан соң ичиндеги суюктугу азыгына же душманына куюлат. Натыйжада душманы анын оозуна киргиче эле кыймылсыз абалга келип калат. Мынакей дагы бир жолу кайталап көрсөтүп коеюн. Андан кийин өлгөн азыгын алар оозуна киргизип, ооз тешикчеси аркылуу дене көңдөйүнө киргизет дагы. Дене көңдөйүндөгү азык зат сиңирүүчү жана булчуңдуу клеткалар, бездүү клеткалардын жардамы менен тамак ашын сиңирет, баардык клеткаларга таратылат. Андан соң сиңбей калган азык заттары алардын арткы тешиги болбогондуктан кайра эле ушул ооз тешикчеси аркылуу сыртка чыгарылат. Мынакей ооз аркылуу кайра иштетилген азык заттарын чыгарып жаткандыгын көрүп турасыңар. Ошентип биз тасманын жардамы менен полип гидранын азыктанышы кандайча жүрө тургандыгын көрүп алдык. Эми биз алардын нерв клеткаларына кайрылалы. Дегеле ушул ичеги көңдөйлүүлөрдө биринчилерден болуп нерв клеткасы пайда болгон. Мынакей нерв клеткасы жылдызча түрүндө анын өсүндүлөрү болот. Дал ушул өсүндүлөрү аркылуу нерв клеткалары бири-бири менен байланышат дагы, диффуздук нерв системасын түзөт. Башкача айтканда, анын денесинде ушул нерв клеткалары майда тармактанып, бири-бирине байланышып, анан сырттан келген дүүлүгүүлөрдү же болбосо дүүлүктүргүчтөрдүн таасирин кабыл алып, ага карата жооп реакция кылат. Башкача айтканда, рефлекс кылууга жөндөмдүү болуп эсептелинет. Мисалы, гидралар кандай заттарга реакция кылат? Айталы, суудагы заттардын санынын же концентрациясынын өзгөрүшү, же болбосо ар кандай механикалык таасирлерге, температуранын, жарыктын өзгөрүшүнө реакция кылышат. Гидралар кантип кыймылдайт десеңер, мен кийинки сүрөттөштүн жардамы менен силерге гидранын кыймылын көрсөтүп коеюн. Мынакей гидра тоңкошуктап кыймылдайт. Башкача айтканда, дегенде анын тинтүрлөрү минтип жерге тиет дагы, андан соң денесин таманын өйдө көтөрөт, андан кийин кайра алып келет. Ошентип, ушундай секирик түрүндө кыймыл жасап, гидралар бир жерден экинчи жерге кыймылдай алышат. Азыр ушул гидранын кыймылына байланышкан төмөндөгүдөй суроо берип көрөйүн, жооп бергенге аракет жасайлы. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы гидранын кыймыл аракетинде негизги роль ойнойт? Биринчиси нерв клеткасы, экинчиси чагуучу жипчеси, үчүнчүсү аралык клеткасы, төртүнчүсү булчуң талчалары. Жана мен ар бир клеткага кайрылып өттүм, алардын кызматын да айттым, түзүлүшүн да көрсөттүм. Демек, гидранын кыймыл аракетинде негизги ролду кайсы клетка ойнойт? Туура жообу албетте булчуң талчалары. Башкача айтканда, эктодермадагы клеткалар, алар узун болуп жипсымал түзүлүштө болуп, булчуң талчаларын түзүшөт дагы. Ушул булчуң талчалардын жардамы менен алар бир жерден экинчи жерге кыймылдай алышат. Ошондой эле гидралар регенерацияга жөндөмдүү. Регенерация деген эмне? Бул организмдин денесинин бөлүктөрүнүн, жоголгон бөлүктөрүнүн кайра калыбына келишин айтабыз. Айталы, мисалы, сүрөттөштүн жардамы менен түшүндүргөнгө аракет жасап көрөйүн. Гидранын денесин тең экиге бөлүп көрөлү. Бул бир бөлүгү, бул экинчи бөлүгү. Бир нече убакыттан кийин эле алар минтип кайра калыбына келет. Башкача айтканда, тинтүрлөрү же ооз жагында мурунку гидраныкы эле, ал эми алды болсо жаңы пайда болгон клеткалардын же аралык клеткалардын жардамы менен минтип регенерацияланып отурат. Ал эми бул дагы кайра калыбына келет. Бул жерде тескерисинче үстү жагы жаңы клеткалар болуп эсептелинет.
Окумуштуулардын болжолдоосу менен ушул гидраны болжол менен 200гө бөлсө дагы ар бир 200 бөлүктө бирден гидра пайда болот экен. Эми биз ушул гидроидтер классынын өкүлү болгон полип гидранын көбөйүшүнө кайрылып көрөлү. Ал үчүн биз алгач көбөйүү клеткаларын же жыныс клеткаларын көрүп алалы. Бул эркектик жыныс клеткалары, алар уруктугунда пайда болот. Уруктуктарынын саны бир нече болушу мүмкүн. Негизинен денесинин өйдөрөөк жагында, башкача айтканда тинтүүрлөрүнө чукул жайгашкан болот. Мындан сырткары дагы бир жыныстык клеткасы же болбосо жумуртка клеткасы бар. Жумуртка клеткасы денесинин алдыраак жагында жумурткалыкта жетилет. Булардын саны бирөө гана болот. Азыр биз тасманын жардамы менен ушул гидраларда жыныстык көбөйүшү жана жыныссыз көбөйүшү кандайча жүрө тургандыгын көрүп алалы. Полип гидранын жыныссыз көбөйүшүнө кайрылып көрөлү. Ыңгайлуу шарт болгондо жайында анын денесинде бир кичинекей бүдүрчө пайда болот. Же болбосо кичинекей бүчүр пайда болот деп коелу. Андан кийин анда ооз жосу пайда болуп, анан тинтүүрлөрү чыга баштайт дагы. Тинтүүрлөрдүн жардамы менен алар азык заттарын кармап жей башташат. Качан өз тиричилигин өткөрө баштаганда алар негизинен бошоп чыгып, кайра жерге жармашып, жаш гидра пайда болуп тиричилигин улап кетет. Бул гидралардын жыныссыз көбөйүшү болду. Азыр биз полип гидранын жыныстык көбөйүшүнө кайрылып көрөлү. Гидралар булар гермафродиттер. Алардын денесинин түзүлүшүнө кайрылалы дегенде. Булардын энтодерма жана эктодермадагы клеткалар бар дегенбиз. Мынакей ушул эктодермадагы аралык клеткаларынан эркектик жыныс клеткалары пайда болот. Ошондой эле аралык клеткалардан ургаачылык жыныс клеткалар пайда болот. Албетте ургаачылык жана эркектик жыныс клеткалар бирдей маалда жетилбейт. Качан жетилгенде бир гидранын, мисалы эркектик жыныс клеткасы, ал экинчи гидранын ургаачылык жыныс клеткасына келип кошулат, зигота пайда болот дагы. Анан сыртынан калың кабык менен капталып, ал ушул суунун түбүнө түшөт. Мынакей, анан качан жаз келгенде алардан жаш гидра өсүп чыгат. Мынакей силер тасманын жардамы менен гидралардын жыныссыз көбөйүшүн, же болбосо бүчүрлөнүү жолу менен көбөйүшүн жана жыныстык көбөйүшүн көрүп алдык. Деги эле полип гидралар булар гермафродиттер болуп саналат. Гермафродит деген эмне? Бул ургаачылык жана жыныстык органдардын бир организмде болушун айтабыз. Башкача айтканда, эки жыныстуу организмдерди биз гермафродиттер деп коебуз. Эми мен силерге жогоруда маалыматтын негизинде төмөндөгүдөй суроо менен кайрылып коеюн. Алгач сүрөттөшкө жакшылап көңүл бөлөлү. Эми суроо мындайча аталат. Гидранын жыныстык көбөйүшүн иретке келтиргиле деген тапшырма берилди. Биринчиси бул 3, 1, 2, 1 деген катар сандардагы ирээттүүлүк берилди. Экинчи болсо 3, 2, 4, 1 деген катар сандагы ирээттүүлүктөр берилди. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Силер жана жыныстык көбөйүшүн көрдүңөр, кайсыл өнүгүүдөн кийин кандай өрчүү жүрөөрүн көрдүңөр, демек силер иретке келтирсеңер болот. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Туура жоопко кайрылып коелу. Туура жообубуз бул экинчи экен. Башкача айтканда биринчи, үчүнчү келет экен. Бул жерде силер ургаачылык жана эркектик жыныс клеткаларынын кошулушун көрүп турасыңар. Андан кийин экинчи келет экен. Бул зигота пайда болду. Андан кийин төртүнчү келет экен. Бул зигота андан ары өрчүп, клеткалар көбөйө баштады. Андан кийин аягында бир. Бул ушул зиготадан жаңы жаш гидра пайда болот экен деген жооп болду. Ошентип биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле ушул көп клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсүнүн ичинен ичеги көңдөйлүүлөр тиби жана алардын классификациясы, алардын ичинен гидроидтер классы, анын өкүлү болгон полип гидранын түзүлүшү, тиричилиги менен тааныштыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.